Карындаштарга, кээбирки эжелерге айта турган насаатым. Эгерде сиздин колуңузду сурап келген жигит ата-энеме кызмат кылышым керек, бир туугандарыма кызмат кылышым керек, үйдө бала тарбиялашым керек деп сиздин укуктарыңызды чектеп жаткан болсо, андай жигиттерге турмушка чыкпай эле коюңуздар. Себеби алар сиздерди кыйнайт. Ата-энесине кызмат кылдырат, бир туугандарына кызмат кылдырат, бала каратат үйдө, бала тарбиялатат, сиздердин укугуңуздарды дебелеп сиздерди кыйнап коет. Ошон үчүн ушундай кыйынчылыкка барбаш үчүн андай жигиттерге дароо эле макулдукту бербестен дароо баш тартыңыздар. Эгерде турмушка өмүр бою чыкпай койсоңуз деле макул. Эгер сиз жүрө бериңиз, жалгыз бой, өзүңүз укуктарыңыз сакталган, эч кимге кул эмессиз, эч кимге кызмат кылбайсыз, бала төрөп, бала карап, бала тарбиялап, үйдөн чыкпай кыйналбайсыз. Балким өмүр бою эркин жүрөсүз. Бирок карыганда өзүңүз жалгыз калганда ата-энеңиздикине батпай калсаңыз, бир тууганыңыздыкына, эже карындаштарыңыздыкына батпай калсаңыз, ошол укуктарыңыздын баардыгын чогултуп, карлар үйүнө барасыз дагы ошол жерде эркин, кайненеге кызмат кылбай, кайын журтка кызмат кылбай, эркин жүрө бересиз. Себеби андай жигитке турмушка чыгып калсаңыз, кыйналасыз, кайненеге кызмат кылып каласыз, бала тарбиялап каласыз, эртең менен кечке чейин үйдө отуруп каласыз. Ушундай укуктарыңыз дебеленип калат. Ошон үчүн ушул укуктарыңызды сактаңыз дагы, ошол укуктардын баардыгына кийин өзүңүз жалгыз карлар үйүндө калганда ошол укуктардын пайдасы тиет.